2024-жылы Кыргызстанда жалпы 277 турак жай жана коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылганы маалым. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан аларга карата 2000ге жакын протокол түзүлүп, 120 миллион сом өлчөмүндө айып пул салынган. Мыйзамсыз курулуштар аныкталып, аларга мыйзам чегинде чаралар көрүлүп жатканына карабай, өз билемдик менен салынып, учурда курулушу жүрүп жаткандары да жүздөп саналат. Деги эле мыйзамсыз курулган курулуштардын коопсуздугуна кепилдик барбы? Ошол турак жайларга акчасын салып, же акчадан, же батирден жок калгандардын арыз муңдарын ким угат? Массалык салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамсыз түшүп жатканынан жабыр тартып калган карапайым жарандардын укуктарын ким коргойт? Тиешелүү кызматтар курулуштарды тартипке келтирүү аракетин көргөнү менен айрым курулуштардын айынан ондогон, жүздөгөн адамдар жапа чегип жатканы жашообуздагы ачуу чындык. Бул боюнча биздин регион телеканалыбызга да байма-бай арыз каттар, даттануулар, кайрылуулар күн сайын келип түшүүдө. Бул ирет Жалал Абад шаарынын Артиллерия көчөсүнүн номер 41 дарегинде салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушуна жергиликтүүлөр нааразычылык билдирип чыгышты. Жашоочулар курулушту токтотуу талабын коюп, президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Биздин чыгармачыл топта көп кабаттуу үйдүн айланасындагы ызычуу боюнча иликтөө жасап, бардык тараптардын үнүн угуп көрдү. Абал кандай? Сиз да көрүп, өз бааңызды бериңиз. Вообще беспредел. Бул тупик. 375 сотик жер. Бул населенияга кантип мындай жашоо болот? Бардыгыбызды үйүбүздү көрүп турат булар. Көчөдө канализация неме деген нерсе жок да. Бул инфраструктура деген нерсе жок. Бул кандай ким уруксат берип, ким неме кылганын түшүнүксүз эле болот. Чогулгандар Жалал Абад шаарынын Артиллерия көчөсүнүн номер 41 дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушуна нааразычылык билдиришүүдө. Алар турак жайдын бул аймакка салынышына караманча каршы. Жергиликтүүлөр көп кабаттуу үйдүн курулушун мыйзамсыз деп эсептешет жана тиешелүү кызматтар кандай жол менен уруксат кагаздарын беришкенин түшүнбөй турушат. Кантип биз жашайбыз? Мына жерде кичине жер болсо, мына мектеп болсо, мектептин парковкасы и то жок. Азыр бул парковка жок, же детский площадка жок. Только куруп атат, 5-этажга жетти. Канча сотик дедиңиз? 3,75. 3,75 соту жер. Эми эмне дейиш керек? Биз ушу сөздөрүбүздү ошо чоңдорго жете албай атабыз. Жок дегенде силер жеткиргилечи шуну. Силерден сураныч. Азыр курулуш токтоп турат экен, негизи күндүз күнү жумуш жүрүп атат, Жок, азыр деле иштеп атат. Азыр деле иштеп атат өйдө. Бу токтолсун деген приказ чыккан. Булар токтотпой атат. Буга чейин бир ушул тараптан келишимге барды беле силер менен? Эч кандай келишим болгон жок. Бирөөдөн сураган деле жок. Бу деген эл дегенден сураш керек. Муну куруп атам мен, муну көчөгө силер согласны болгула деп кол кой беришибиз керек. Андай болгон жок. Анан бул жерде мектеп дагы бар. Анан үйлөр жанаша турат. Буга бул жагынан жол болсо да, нар жакта жол болсо да уруксат болот эле да. Анан үстүнө чыксаң бардык үйлөрдүн немеси көрүнөт. Үйлөрдүн ичинде не кылып атасың, ошонун бардыгы көрүнөт дейм. Частный болгондон кийин ал жакка дагы өзүнүн укуктары бар да. Ушуну токтотуп берсе жакшы болот эле. 2 этаж үй андай частный немеге секторга боло берет неме кылып. Анан бул бала 5 этаж многоквартирный үй салып атыптыр. Үй салып неме кылып атканы элдерден кол чогултуп, ошо неме кылганмын 15 адам уруксат берген деп туруп неме кылат. Бу жерде 15 адам эч ким уруксат берген эмес экен. Анан өзүңөр көрүп атасыңар көчөнү кандай экен. Мына балдар мектептен кетип атат. Коопсуздук вообще эч кандай немеси жок. Көп кабаттуу үй номер 5 мектептин жанында жайгашып, жолго өтө жакын жайгашкан. Айланасы тосулган эмес. Учурда имараттын 4-кабаты көтөрүлүүдө. Тургундар мында техникалык коопсуздук сакталбаганын, жолдон ары бери каттагандардын өмүрүнө коркунуч туудурууда дешет. Биз кайрылганыбыз Камчыбек Кыдыршаевич менен ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич кайрылат элек, ушу бирдек кылып токтотуп, же бир мыйзамдуу кылып неме берсең жакшы болот. Элдин бүт барын эшигин, кошуналардын бүт барын эшигин астында нерселер көрүнүп атат. Азына 3-этаждан үстүнө чыгып кеткенден кийин мен арк көчөдө жашайм. Ошол арк көчөдө мен эшигим асты кадимкилер көрдүм. Бул частный собственность кандай бул неме? Мен, например, 3-4 этажда жашаган, квартирада жашаган адамдар мен эшигим астында болуп аткан нерсени көрүп отурса, бул кандай жашоо болот? Урматтуу ГКМнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Бүт Кыргызстан Республикасы боюнча мана жаңы прокурор келип калыптыр, Максат Кубатович.
Силер ел үчүн, карапайым үчүн, ел үчүн иштеп атасыздар. Кыргызстан Республикасы 3 адам иштеп атат. Силерден суранчы, Аллахы жолунда Конституция превыше всего. Карапайым ел үчүн ушул мекемени, стройканы 5 кабаттуу үйдү токтотуп бергиле. Ал эми курулуштун ээси Омат Кыралиев буга чейин жергиликтүү элдин макулдугун алганын жана мыйзамдуу бардык документтери толук экенин билдирүүдө. Бүт жагы нормага туура келет. Жителдер менен ошол жерде протокол собрания кылып, ошол жерде аксакалдар менен жолукканбыз. Ошол жерде Пайызбаева Мухаббат деген эже бар, ошол учурга жүрөт ызылдап. Ал эже менен буга чейин, бул быйылкыга чейин жакшы мамиледе болгонбуз, как положено. Мен ал эже келип, убагында акчаларды алып кетип турган. Ошол жанында турган эшик кошуна мен анын атасы тирүү болчу ал учурда. Атасы менен кароочум болчу. Бизде суу жок болчу бир убакта, суу алчубуз. Анан кийин кантип айтып жакында эле бул. Бир 2 ай чай болду, жай ортосунда конфликт башталды, неден башталды билбейм. Ошо именно ошо Давлаткан Пайызбаева Мухаббат деген эженин үйү көчөнүн аркы башында, ал көчөдө 12 үй бар. Көчөнүн аркы башында именно ошол иште мен жазып алгам, мындай чотко жазылып турат. Анча түкүнчө мен көп кабаттуу үйдү курганга эч кандай каршылыгым жок деп. Бул жайында эмеде жок болчу, бишикте эмеде жазып бишикте жүргөм. Мэриядан комиссия келип, хозяин жок болгон үчүн ошо бир күнгө токтотсун деген шкамал балдарыбыз токтоткон, эртеси менен бардым, кайра жұмыс баштаганбыз. Аталган объект толук түрдө мыйзамдуу, тиешелүү кызматтардан уруксат кагаздары бар. Бул тууралуу Жалал Абад регионалдык мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалынын башчысы толуктоодо. Мыйзамдын талаптарына ылайык бул объект бизде 289 номер менен реестрге катталган. Бизде ошо курулуп жаткан объектлердин реестри жүрөт жана архитектура курулуш контролдоо башкармалык тарабынан архитектуралык курулуш көзөмөлү жүргүзүлөт да. Бул объект ушу фундаментинен баштап бүгүнкү күнгө чейин баардык этаптарын биздин көзөмөлдө турат. Атайын тийиштүү органдар бар бизде: архитектура, госрегистр, экология, пожарный дегенче бул иш кагаздарын алууда албетте ошол органдардан макулдаш алып, иш кагаз, уруксат кагаздарын баарын алышат. Бүгүнкү күндө объект толук мыйзамдуу, эч кандай долбоорлук жок дегенден биз алыспыз. Элдери бизге түз кайрылганга укуктуу. Эгерде түз кайрылса, биз толук кандуу текшерип, кенен маалыматтар бере алабыз. Долбоорго ылайык Туракчай 4 сотук ашыгыраак жер тилкеге түшүп жатат. Анын ичинде балдар ойночу аянтчасы, унаа токтотуучу жайы каралганы айтылат. Элдин наразычылыгы боюнча буга чейин мэриядан түзүлгөн комиссия жеринен текшеришип, 1 күнгө жумуш токтотулуп, кайрадан уруксат алышкан. Көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу боюнча элдердин наразычылыгы болгон. Мен дагы өзүм жерине чыгып көрүп келгенмин. Бул боюнча ошол 4 сотук жерди курулуш куруу максатында проектisi жасалган, экспертизадан өтүп, бүгүнкү күндө ГАСКадан катталып, баардык документтери мыйзамдуу курулушу жүрүп жаткан. Ошол жерде мэриянын комиссиясы жерине чыгып текшерген учурда тиешелүү документтерин көрсөтө албагандыктан жумушту убактылуу токтотушкан. Бирок ошол күндүн эле эртеси документтерин толугу менен алып келип көрсөтүп, мыйзамдуу документтерин, андан кийин курулушун улап кеткен. Бүгүнкү күндө жарандар сот аркылуу карап, сотто каралып атканы дагы бизге маалым болуп атат. Бүгүнкү күндө сотто каралып атат. Бирок ошого карабастан биз баштапкы документтерин да карап чыктык. Протоколдук чечим менен ошол эле жашоочулар макул болгон, 15 киши макул болгон, курулушун башталган документтерде тиркелип турат бүгүнкү күндө. Эми объекттин айланасында кызы чууга сот гана чекит кое тургандай болуп турат. Элдин наразычылыгында негиз барбы? Курулушка документтери мыйзамдуу берилгенби? Жарандар сотко кайрылышса болору айтылат. Айтып атышат, мектептин айланасы тар болуп атканда, площадка жок болуп, балдар ойносон жер болуп атканда, ушинтип бизге кысып салып койду. Андан тышкары биз эшикке чыга албай калдык. Анан улам жогорулган сайын биз эшик алдыбыз көрүнүп атат деп. Эми буга ар кандай адам ойлонуп туруп жооп беришке туура келет да. Эми туура десең, жанагы уруксат бергендерди, ошо уруксат бергендердин баары жоопкерчилигин караш керек. Өзү тартип боюнча курулушту куруп атканда ошол жергиликтүү тургундардан макулдук алып кол койдурулат, макулдашылат. Ошолор уруксат берсе, анан кийин госрегистр менен архитектура уруксат бериш керек болчу. Алар документ жасап берип коюп, үйдү бүтүртүп коюп, анан эми келип ызы чууга салганы менимче бул туура эмес. Туура эмес. Эми соттошуп чечет. Башка айла жок. Сот аркылуу чечет. Эми ошол жердеги тургундар дагы биринчи этаж болсун, фундамент болсун, анан ошондо сурап туруп болгон 3 сотук жер экен. Ошондо айтпайбы? Берге болбойт, ора болбо. Эл арызданабыз деп ошол убакта арыз таштап койгон болсо, бул иш токтоп калат эле. Эми буга канча чыгым кетти.
Мен билбейм. Мындай фактылар толуп атат Жалал Абадта. Сол чекеден көрсөтүп берем. Ана каналдын боюнда жанагы Волкшин паркынын жогору жагында турат этаж үйлөр. Ошондо населенный пункттун корсосуна чекесине салып алгандар бар. Аны ошону уруксат берип атканда ойлонуш керек. Мына бош жер, мынага салса болот. Эч кимден нааразычылык болбойт деп туруп. Андай фактылар толуп атат. Жалпысынан Жалал Абад шаарында 32 көп кат үйдүн курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 4 объект мыйзамсыз делип учурда сот иштери уланууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.